Салам, менин атым Найзабек. Биз Клоопто фейк аккаунттардын бетин кантип ачаарыбызды айтып берем. Фейктер көбүнчө кайсыл жерлерге жазышат? Алар жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарларына, Facebooktагы тайпаларга же медиадагы адамдардын постунун алдына жазышат. Мисал катары Бишкек шаардык кеңешине өткөн партиялардын биринин постун карап көрөлү. Эмгек партиясынын постуна Асылбек Турдубаев аттуу адам жазган. Анын аккаунту фейк үгүттөөчүгө абдан окшош. Анда эмесе анын профилине кирип көрөлү. Биз көңүл бура турчу алгачкы нерсе бул URL. Ал эми бул аккаунтта ал стандарттуу. Көбүнчө фейктер аттарын өзгөртүп, бирок дарек тилкесиндеги инициалдарын алмаштырууну унутуп коюшат. Андан кийин биз сүрөттү текшеребиз. Сүрөттү издөөнүн эң жакшы жолу бул Яндекс менен Тинай. Сүрөттү издөө системасына киргизебиз жана сүрөттүн түп нускасын табабыз. Жыйынтыгы оозду ачырат. Себеби бул дайынсыз жоголуп кеткен баланын сүрөтү. Эмесе фейк профилди талдап көрөлү. Фейктер көп учурда бул аккаунт сыяктуу эле боп-бош эч нерсеси жок болот. Деген менен алар партиялар жана саясатчылардын постторун бөлүшкөн тайпаларда абдан активдүү жана комментарийлерди калтырышат. Бирок фейктердин дагы бир түрү бар. Алардын профилинде бардыгы толтурулган. Алар күнүнө 10 же андан дагы көп постторду жарыялашат. Фейктин досторун карап көрөлү. Фейктер көбүнесе бири-бири менен байланышта иштешет. Бул фейк чарбасын түзүүгө барабар. Алар бири-биринин постуна лайк басышып, комментарий жазышат. Жана алардын аккаунту бир эле күнү түзүлгөн болот. Кийинки кадам аккаунттун жеке маалыматтарын изилдейбиз. Көбүнчө фейк аккаунттардын жеке маалыматтары болбойт. Же тескерисинче окуган же иштеген жерин көрсөтүшөт. Мисалы Facebook App. Көп учурда мындай дал келбестиктер фейк аккаунттардын жүзүн ачууга жардам берет. Биз изилдеген аккаунт кадимки фейк аккаунт. Ага көптөгөн этикалык суроолор жаралат. Моңгол моделдеринин сүрөтүн алуу башка, дайынсыз жоголгон адамдын сүрөтүн фейк аккаунт үчүн колдонуу таптакыр башка кеп. 1,5 мүнөттө фейк аккаунтту таап ачыкка чыгаруунун жолдорун жана мисалдарын көрсөтүп бердим. Аны өзүңүз дагы байкап көрүп, фейк аккаунтту аныктай албаганыңызды комментарийге жаза кетиңиз.